Ошол эмне киреберсин десеңиз. Койдум уже. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Менин атым Борол, фамилиям Малашева. Мен Нарын өнүктүрүү жана окутуу борборунун директору болом. Эмне үчүн бүгүнкү семинарды уюштурдук? Биздин Кыргызстандагы чоңдорду окутуу ассоциациянын мүчөсү болом. Биздин ассоциация сентябрь айынан бери Western KG коому менен бирге иштешип, меморандум түзүп, ушул багытта иштеп алып баратат. Ушул көйгөйдү түшүнүп, ушул көйгөй таштандысыз дүйнө баарыбызга керек экенин түшүнүп, анан ушул көйгөйдү көтөрүп чыгып, ушул багытта иш алып баратат. Биз ошо ассоциациянын мүчөсү катары сентябрь айынан бери мен Кылыч Искра болуп эксперт консультантка окуп атабыз да. Где-то бир 6-7 окуу өттү. Анан кийин биз ошо кандай окууларды өткөнүбүз, биз эмнелерди билип атканыбыз, биздин элге эмнелерди жеткириш керек экенин ушул багытта деп бүгүнкү семинарды уюштурдук да. Бүгүнкү семинарга жергиликтүү бийликтен, муниципальный службадан, мектептерден, бизнес структурадан деги эле ушу көйгөйгө тиешелүү ар бир каалаган ага дүкөн кирет, ага швея кирет, ага конок үйүн иштеткендер кирет, ар бир каалагандарды чакырганга аракет кылдык да. Где-то бир 25-30 киши чакырганбыз. Азыр көпчүлүк адамдар келгендигине байланыштуу биз ушу бүгүнкү семинардын ишин баштай берсекпи деп атабыз. Кандай дейсиздер? Баштайлыкпы? Семинардын ишин баштай берели. Не дегенде биз ушундай убакытка туш келип калдык. Элдин баары эле бүгүн баягы жаңы жылдын алды болуп, аябай иш кычап турган мезгил экен. Ошон үчүн бүгүнкү семинардын иши ачык. Азыр ошол Western KG-нин эксперт консультанты Гүлшат Эгембердиеванын бизге болгон кайрылуусун угуп алсак, андан кийин ар бириңиздердин алдыңыздарда иш план турат. Ошол иш план боюнча иштеп алып кете беребиз. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, мы рады приветствовать вас на нашем семинаре, который проводится деловой сетью по управлению отходами Кыргызской Республики Western KG и ОЮМ Кыргызской ассоциации образования СОСу. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить актуальную тему управления отходами. В современном мире вопрос утилизации отходов становится все более острым. Эффективное управление отходами – это не только вопрос экологической безопасности, но и возможность оптимизации этого. Деловая сеть по управлению отходами в Кыргызской Республике Western KG является совместной бизнес-платформой для объединения всех заинтересованных в улучшении системы управления отходами. Организаций, как хозяйствующих субъектов, формирующих отходы, так и социальных предприятий сектора сбора и переработки отходов. Сеть создана и поддерживает агентством ESG Центральной Азии и Международным фондом The Coca-Cola Foundation в рамках глобальной инициативы «Мир без отходов». Деятельность сети направлена на повышение эффективности системы сбора и переработки отходов, сокращение объема вторичного сырья, попадающего в свалки. Western KG объединяет организации, образующие отходы, сектор хорика, вузы, банки, офисы, предприятия и другие. Предприятия сектора обращения с отходами, организации, предоставляющие услуги и товары в области управления отходами, партнеры. Членство сети позволяет объединить заинтересованные стороны в улучшении ситуации замусоривания в стране, обсуждать актуальные вопросы по управлению отходами на данной платформе, получать консультативную поддержку при внедрении или улучшении имеющейся системы управления отходами в организации,
Наши бизнес-консультанты во всех регионах страны готовы оказать вам поддержку. Иметь доступ к базе данных всех членов сети, демонстрировать лучшие практики и обмениваться опытом, инициировать новые инновационные решения для улучшения системы управления отходами в Кыргызстане. Получить отличительный лейбл экологическую маркировку на основе прототипа экологической сертификации после внедрения установленной практики сбора и сортировки твердых бытовых отходов в организации. Получить финансовую поддержку через финансовую программу с банковым партнерами 6% ГДР на улучшение системы управления отходами. Членство сети Waste PG бесплатное, но однако имеется два обязательных условия. Первое. Внедрение системы управления вашей организации, включая организацию раздельного сбора, учета, сдачи на переработку отходов, обучение персонала, заключение официальных договоров на вывоз, подготовка и подача документов на экомобилизацию. Второе условие – обязательная регулярная подача данных о собранных переработанных отходах по видам. Счетчик, который суммирует все занесенные данные и будет также включать и ваш вклад, размещен на главной странице сайта Waste PG. Мы открыты к новым встречам. Присоединяйтесь к Waste PG. В рамках наших семинаров мы стремимся создать благоприятную платформу для обмена знаниями, передачи передового опыта и обсуждения актуальных вопросов, связанных с управлением отходами. Мы надеемся, что наши семинары станут для вас источником новых знаний, вдохновения и возможностей для развития. Совместно мы сможем преодолеть вызовы, связанные с накоплением отходов, и создать более устойчивое будущее для нас всех. Мы уверены, что обмен опытом и знаниями между нами будет плодотворным и поможет каждому из нас стать более ответственным. Благодарим вас за участие и желаем продуктивной работы на нашем семинаре. С уважением, ваш эксперт по развитию сети Гульшат Игордиева. До свидания. Гүлшатка рахмат айтып коелубу, өзүнүн иши боюнча жакшы бизге анда күн тартиби боюнча ишти алып кете берсек, жана мен айтпадымбы, биз Кылыч менен Искра үчөөбүз окуп атабыз депчи. Биз где-то бир 6 семинардан, онлайн семинардан өттүк окшойт. Дагы онлайн семинарлар бар. Аягында азыр биринчи этаптан өткөндөн кийин тест бердик да, кечээ онлайн тест бердик. Андан кийин дагы окуп, тесттерди өткөндөн кийин офлайн бир семинарыбыз бар экен. Андан кийин сертификат алабыз да. Биз дагы консультант болобуз да, буюрса. Анан азыркы сөз бизге бир темаларды берген, ошо өзүңөрдүн жериңердеги элдерге ушу биз жүргүзүп аткан иш боюнча түшүндүрүп, кандай мындан ары кандай ишти алып кетесиз, ошол боюнча түшүндүрмө бергиле деп, дагы ошол багытта кандай иштер болуп атканын Кылыч айтып берсин. Презентациясы болуп керек, ошондон кийин өзү да түшүндүрмө берет. Саламатсызбы, саламатсыздарбы? Мен атым Кылычбек Мамбеталиев. Биз Нарын шаарында ушундай окууларга катышып, өзүбүз да кызыгып, негизинен баарыбыз деле бул ойлонураак болуш керек. Азыр баарыбыз климат өзгөрүп атат. Баягы кыш болбой атат же кар жаабай атат. Ушуну баарыбыз деле мындай эмне болот деген сыяктуу ой тынчтандырат. Анан биз да ошол Вестнетке катышып, онлайн окудук, консультант болдук. Эми аябай жакшы билип калдык баарын деп айта албайм, чын айтканда. Эми онлайн да. Анан мындан тышкары дагы өзүбүз дагы окууларга катышып, офлайнда катышып, билимибизди жогорулата алып атабыз. Сиздер да чыгып кетиң. Бул Вестнетке катышып, эч кандай эмес жок, бекер консультант болуп окуп коюшсаңыз болот. Эми өзүңөр үчүн пайдалуу болот. Мүмкүн бир долбоор менен иштеп калсаңар пайдалуу болот, сертификат алып койсоңор дегендей. Азыр эми эл аралык долбоорлор көбүнчө ушул экологиялык зеленый долбоорлорго көп басым жасалат, айрыкча ишкер аялдарга да көп колдоо болуп атат. Анан биз биякта ошол Вестнеттин презентациялары бар. Кыска нуска токтолуп кетейин. Жалпы эми өлик презентацияны баягы өзгөчө азыр да университетке келишмекти. Жалпы отход деген эмне?
деген түшүндүрмө берипти. Отходы вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или процесса потребления дейт да. Эми биз баарыбызда адамдын кечирип сурайм, бирок адам жашаган өзү эле көп отход чыгарат экен да, башка жандыктарга караганда эң көп климатты мындай мен жеке оюм ушундай жерди көп отход чыгарат экен адамдар жашоосунан. Элементарный завод, фабрика ачабыз, ал деле отход чыгарат. Айрыкча эң көп бул швейный цехтер көп эмелер чыгарат экен, мына жанагы бишкектен дагы ошонун баарын акысы өрттөсө, бул да отход абаны көп болот экен. Биздин салафандарыбыз ичкен жегенсин баары салафан, пакет баары бутылка салынган, анын баары мусор экен. Ошонун баары эле, короче, адамдын процесстер болгон услуга, даже услуга көрсөтүп атсак, бул деле тоже биздин жашообузда мына көп отходдор чыгарат экен. Отходдор классификацияга бөлүнөт экен по происхождению, по агрегатному состоянию, по качественному состоянию, по классу опасности дейт да. По происхождению отходы производства, бул жерден мен эсимде шейный цех, дагы кандай түрлөрү бар өндүрүштүн, завод, фабрикаларда, мисалы үчүн жанагы убойный секторде мына көп отходдор болот, отходы потребления, коммунальный бытовые дейт. Анын качественный составы боюнча бумага, пищевой отход, жыгач, металл, текстиль, кости дейт, стекло, кожа, резина, мына булар азыр мына койдун терилери да өтпөй калды. Анын баары отходко кетип калды. Агрегатным состоянию твердый, жидкий, газообразный деп бөлүнөт экен. Анан класс опасности 5 класска бөлүнөт экен. Бул биринчиси эң чрезвычайно опасный, высоко опасный, умеренно опасный, мало опасный, практически не опасный деп бөлүнөт экен. Анан бул отходдор боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар экен. Об отходах производства потребления деген 2001 жылы чыккан номер 89 мыйзам бар экен. Жалпы жолу бул отходы производства, отходы потребления, обращение с отходами жалпы түшүндүрмө берген мыйзам бар экен. Колдоодо болду. Айрыкча могу өтө класс опасности боюнча да мындай аябай кызыктуу экен. Мына бул жерден карасак, класс опасный, эң чрезвычайно опасный булар трансформаторлор, конденсаторлор, жана тендер экен, ртутный термометрлер, градусниктер. Жылган жок. Кызбеке бөлөк той алды. Башканы кое алдым. Geçeyim şuraya. İskran çıktı. Ben de aytırsın düşünüyorum. Vizüelleri görsek de жақсы yok hazır. Азыр батыраак болот да визуально. Сен бере бербейсиңби? Ayda hiç como presentação görünmüyor. Şu geçti. Oldu. Енді. Gentleman, görünmüyor. Geçin. Анан бул жерде класс опасности, чрезвычайно опасный элементтер биз күндө бытовый колдонуп жүргөн градусниктер, конденсаторлор өтө опасный экен, булар биринчи класста экен. Андан кийин высокоопасный бул биз жана обычно колдонуп жүргөн батарейкалар. Көп маани бербейбиз, үйдө эле тура эле балдар чукуп ойнойт, булдар аябай высокоопасный келет. Анан автопокрышкалар, шиналар. Умеренно опасныйлар моторное масло дейт, ацетон, жеззымдар, даже эме свежий навоз со свинофермы дейт. Булар дагы көп аябай опасный экен да, малдын кыргын. Анан мало опасно было жыгачтар, стекло, айнек, таш, булар мало опасно. Практически не опасно. Газета, книга, Опасный, высокоопасный, опасный.
азыр кетти эмеге эме бөлүнөт ошол эмеси менен айтылат. Анан биякта атайын классификатор болот экен. Опасный отходдор боюнча атайын стандарт ГОСТ боюнча ар бир өзүнчө классификационный коддор болот экен. Биякта основной вид деятельности рынок, который обрабатывает отходы R, причина перевода материала изделия в отход Q, W, T деп идентификациялар ар бирине өзүнчө идентификациялар берилет экен. Мисалы үчүн биякта твердый бытовой отход биринчи таблицада 215 деп өзүнчө мына коддор менен берилет экен да. Андан кийин мына бияктан эң мына вопрос качественный состав отходов дейт. Мына эң көп кайсы мусор чыгат экенин көрсөңүздөр болот. Эң көп пищевой чыгат экен, тамактан чыгарат экен. Пищевой отход биз жалпы жанагы чириген жер жемиштер, биздин тамак картошканын немелери бүт эң көп жалпы ушул пищевой отход чыгат экен. Андан кийинкиси 21% пластик экен. Пластик баарыбыз эле аны билебиз. Андан кийинкиси бул строительный отходдор экен. Андан кийинкиси органический отходдор, анан уже стекло, зала нарындыкы дагы ошол болуш керек көбүнчө оттун күлү. От жагабыз да, баарыбыз эле жер тамда гүл чыгарабыз, ошону көп чыгарабыз, ошону төгөт. Анан калган эмеси электронный отход, текстиль, бумага, картон болуп бөлүнөт. Возможность переработки биякта. Мен кечирим сурайм, ушу презентация бул орус тилинде даярдалып калыптыр. Бумажные остатки, кагаздар, жыгачтар, пластик, стекло, полиэтилен, жестяной банкалар, анан пищевой остатоктор. Баары ушу переработка болот экен. Не подвергается вторичной обработке из-за спецификации состава физических свойств. Переработка экономически нецелесообразна, требует затрат, которые не компенсируют получаемый вторсырьем. Пластиктин да бир кээ бир түрлөрү бар, азыр ас жактан дагы көрсөтөбүз. Алар переработкага туура келбейт. Баары эле пластиканын баары эле, бутылканын баары эле переработка кылынбайт. Анан бияктан жанагы биз менин деле көңүл бурчу эмесмин өзүм. Мондай бутылканын астында коддор болот го, мына сүрөттөрү менен. Маркировкалар. Коддор экен, именно кайсыл код переработки, специальные знаки применяются для обозначения материала, из которого изготовлен предмет, и упрощение процедуры сортировки перед его отправкой на переработку для вторичного использования. Символ переработки отходов международный символ лента Мёбиуса деп коет экен. Бул жанагы жашыл болуп тургандар бул переработкага келчүлөр да, переработка болчулар. Андан кара менен 01, 02, 03 деген международный универсальный коды переработки пластмассы дейт. Где искать маркировку? На самой таре, а не на этикетке. Таранын өзүндө болот, Түбүндө. Обычно она находится на дне. Если маркировки нет на самом материале, то ищите ее на заводской этикетке дейт. Өзүнүн же крышканын үстүндө же бутылканын түбүндө атайын ушундай знактар болот да. Мына биякта маркировка типа пластика дейт. Биринчиси бир дегени бул PET полиэтилен. Полиэтилен пересталат. Пересталат. Андан кийин HDP деген бул ПНД, полиэтилен низкого давления дейт. Андан кийин PVC деген ПВХ, поливинил хлорид. Андан кийин ПВД, полиэтилен высокого давления дейт. Анан ПП деген полипропилен, ПС, полистирол, прочие пластмассы, другие деген, жети деген прочие пластмассы. Мына астында сүрөт турат. Биринчи вторичная переработка болот экен, экинчиси вторичная переработка болот экен, үчүнчү ПВХ деген бул жанагы эмелер болуш керек. Эмелерди суу киргизген канализациялык трубаларда ПВХ болобу негизи? Мен ошол көп жакшы мындай разницасын билбейм. ПВХлар поливинил хлорид дейт, булар переработка болбойт экен.
ПВД, полиэтилен высокого давления деген вторичный переработка болот экен, полипропилен вторичный переработка болот экен, полистирол деген сложно для переработки дейт. Анан акыркысы прочий пластмасса неподъемный переработки дейт. 4 менен 5 основном пищевой жанагы биз жеп атабыз го, йогурт жеп атабыз, сметана жеп атабыз, ошолорду го бүткөн 4 менен 5 кетет да. Это кайра переработка болсо болот. пищевойлор Полистирол деген сложно для переработки деп атат. Оказывается, переработка кылса болду, көп ресурс, көп энергия кетет, көп расход менен невыгодныйраак болуп калат экен, ошон үчүн сложный болуп калат. Что производство из материалынын астында турат? Жана биринчисинен, полиэтилен пересталаттан бутылки для воды, напитков, бытовой химии, упаковка салатов, десерт жана упаковкалар экен биринчиден. Экинчи, ПН, полиэтилен низкого давления, да, бутылки для молока и бытовой химии, шуршавые пакеты дейт. Пленка, крышка от бутылки, крышка өзүнчө ПН болот экен. Контейнер, канистр тазы дейт. Ошолор ПН-дан келет. Үчүнчү ПВХ, поливинил хлорид. Мына кредитный карточкалар биз колдонуп жүргөн. Оконные рамы, водосточные трубы, уже ПВХ деген ошол водосточный трубалар экен. Кожозаменитель даже, пищевой пленкалар экен. Не перерабатывать, баарысын орой бересиз го, сразу тамактардын баарын ороп, колдонобуз го кезинде. Арзан деп элечи. Косметический флаконы дейт мына. Булар оказывается не перерабатывается. Кыздардын көбүнчө косметика флакондор не перерабатывается. Муну уксаңыз эле окуп чыккандан кийин колдоо мындай баары колдогондон качып калат экенсиң депчи мындай экологияны ойлогондо баары колдогон. Анан ПВД, полиэтилен высокого давления дейт. Вторичный переработка болот экен, бул мягкая бутылка, мусорные пакеты, пищевые будучатая пленка, упаковка от бытовой техники. Бытовой техниканын сыртындагы эмелер, жумшак. Төрт эме экен. Мен кичиrekini дагы көрмөй калдым. Не чоңойтпайбы? Мондайдан артын Бешинчиси вторичная переработкага, бул жана биздин твердая упаковка для микроволновых печей, упаковка от сметаны, йогурта, шоколада, мороженое, пакеты для хлеба, для фруктов. Бешинчиси. Алтынчысы сложно для переработки полистирол деген. Одноразовая посуда, жана биз колдонуп жүргөн контейнер для пищи, CD дисктер экен, подложки для масла, контейнеры для йогурта, пенопластный горничный. Контейнерлер жана балдарга берген контейнерлер вообще не перерабатывается. Сложно для переработки. 5-6 7-чиси болсо булар нейлоновые ткани, детские бутылочки, медицинские контейнеры, автозапчасти, бутылки для кулеров. Но булар вообще не подлежит. Биз колдонуп аткан жанагы пластиктердин жети түрүн азыр бияка сиздерге. Маркировка стекла и бумаги. Маркировкалар өзүнчө мындай жел болуп кетет. Стекло разных видов. Айнектердин ар кандай түрү, бесцветной, цветной, коричневый, темно-коричневый бутылкалардын түрлөрү менен стеклонуку, бумаганын болсо гофрёный картон, бумагалар болуп өзүнчө маркировка. Эми мусор канча убакытта чирийт деген биздин баарыбыздын аябай эме болуш керек. Сколько разлагается мусор дейт. Кагаз 2 жылда,
элементарный бестамек деп аткан окуроктор фильтрлер 2 жылда чириткен, железо 10 жылда чириткен, батарейка 100 жылда чириткен, пластик 100 жылда чириткен, подгузник 500 жылда чириткен. Подгузник элементарный эле детский подгузник. Алюминий 500 жылда, стекло 1000 жылда чириткен. Көрдүңүзбү? Сбор торсыря, но эми биякта азыр традиционно дегени бул эң үстүнкү эме процесс сбора торсыря болот го. Биз баарыбыз мусорго таштадык, баарын кошуп. Анын ичинен тиги терип атат, көрдүңүзбү? Сортировать этип атат. Анан переработка кылып атат. Бул традиционно азыркы биздин жашоодо, Кыргызстанда да болду. Новый подход. Элдер сортировать этет мусорду. Сортировать эткенге жараша уже переработкага бөлүнөт деген. Оңоюраак болот да. Уже ишкерлерге ошол боюнча оңоюраак. Андай. Проблема накопления мусора в Кыргызстане дейт. Бул жерде жана пищевой отход, строительный отход жана диаграммасы менен көрүнүп атат. Мына акыркы эмеси менен 2016 жылда мусордун көлөмү вывоз СБО 1000 тонн дейт. 2024 жыл ичинде канчага көбөйүп атат ошондо? 70% атат, 70% көбөйүп атат. Анан бул жерде эң дагы бир проблема эме экен, не санкционированный свалка менен, анан не санкционированный свалка деген болот экен. Бул не санкционированный деген биз мусорлорду ар кайсы бир айрым жерлеринде көп проблема ошол. Бир жерде алып келип ошака төгүшөт да. Уруксат берилбеген жерде. Төгөт ал ошол жердин почвасын полный сиңип канча 100 жылга чейин ал жердин жоруп өлтүрөт деген сөз экен да. Ошондо 406 это мусорных свалок, государство, которое выделило. Да, разрешенный свалка, разрешение берилген свалка. Бул Кыргызстан. Это ар ким өзүнүн каалаган жерине төгөт деген сөз, Мусорный свалка общий 406 экен, анын үчүн санкционированный 107 экен. Ошон үчүн площадь 616 гектар жер экен. Бул деген 82% сельхозназначение болгон жерлер деген сөз экен. Сельхозназначение болгон, азыр жер жетпейт, айдоо жер жок эле талашып жүрүшпөйбү? Ушундай жер экен да. Эми свалка деген баарыбыз эле билебиз, свалка бул эми бул жерде токтолбой эле болду. Азыр моякта переработка боюнча да эмеси бар. Бул эми глобальный инициативалар бар экен туризм боюнча. Обращение с отходами деп атайын диаграмма менен коюп атат. Жилой, промышленный, коммерческий мекемелер, жанагы частный магазиндер, завод, фабрика, шейин цехтер, кафе, ресторандардан да көп чыгат. Анан жилойлордон да чыгат, өндүрүштүн завод, фабрикалардан чыгат. Анан кайра андан управление ТБО болгондо уже алардан повторный использование бутылкалар, тазиктер, жана биз колдонуп аткан пластмассовый эмелер, темирден болсо уже арматураларды чыгарып атат, уже чүйдө бумагалар кайра переработка болуп атат, компостирование болуп атат, потребление энергии болуп атат. Мусордон кайра кошумча энергия, свет, жылуу, отопление чыгарса болот. Андан эң акыркы ашканы уже захоронение кылыш керек экен да. Анан мына могул нерсеге көңүл бурсак, биз өңдөргө кошо бөлүп койсокчу, жана урналарды, көзүбүздө көрүп, балдарда көңгүдөй кылып бөлүп койсо аябай жакшы болот экен да. Раздельный сбор сортировки решает несколько задач. Сокращает общее количество мусора, попадающего на свалку, снижает количество потребления природных ресурсов за счет повторного применения сырья, способствует улучшению экологической ситуации, уменьшает затраты на сортировку и утилизацию. Контейнер для раздельного мусора собирает стекло, бутылки и банки, бирөөнө пластик, допустим, жашыл кылып койсоң, сары пластик, көк стекло, жаш оранжевый металл, бумага сары кылып ушундай өңдөргө бөлүп койсок, биз эми баягы көп эле жерден көрүп атабыз, мусорду жана именно пластмасса салган контейнерлерге бүт баарын салып коюлат. Аралаштырып эле. Аралаштырып эле салып коюлат. Мүмкүн мындай разноцветный да коюп койсок, бул да жакшы метод экен. Балдар айрыca кичинекей балдар чоң кишилер көнүп, жашыл деген бул стекло, көк деген кагаз деп ушундайга да көнүш керек экен да.
Мына Россияда болсо мындай экен, световой обозначение бар, желтый пластик экен, зеленый болсо не сортированный коммунальный отход экен, оранжевый опасный отход экен, батарейка, жана телефон менен баарысын эмнелер жатат го, иштебеген телефондун баары жатат, батарейканын баары бир жерде жатат, ошолорду аябай опасный. Анан синий макулатура, красный стекло, серый электрооборудование, вышедший из строя дейт. Ушундай кылып, Евросоюздук болсо зеленый пластик для стекла экен, синий для бумаги, желтый для картона, черный для пищевых отходов, коричневый для опасного мусора, оранжевый для пластика, красный для отходов, непригодных для переработки дейт. Российская Федерация менен уже Евросоюзда арганда ушундай эмелерди белип коюшат. Переработка вторичного сырья баарыбыз эле билебиз, жана пет бутылкаларды биринчи сортировать этип, гранула сортировать этип, андан кийин аны переработка кылганда муну гранулалар чыгат. Алардан уже жана чака, чайнек, таштек, жана ар кандай сувенирлерди жасаса болот экен. Жана эмелердин түрлөрүнөн бери ол жакта сары жакшы болуп турган жана трубалар, шлангалардын түрлөрүн жасаса болот экен да. Финляндияда болсо 99% отход переработка кылышат, 99%. Штраф за неправильную сортировку мусора 100 евро штраф салат экен. Бул жактан дагы биз бир интернеттен көрдүм эле, Финляндияда мусордон сортировать этип, даже андан алтын чыгарса болот, алтын чыгарат экен. Ошо бөлүп отуруп, пластик, бумага переработка кылып, аягында ошол алтындан эң акыркы асфальтты бул тесттерге колдонушат экен. Жылой домдорду жылытканга топливо катары колдонушат экен. Анан газ болот экен. Мына биякта топливо, компост, полигон болчу экен, анан сжигание отходов, анан еще газификация тесттердин газ менен камсыздалат экен. Переработка вторичного сырья дейт. Старые покрышка 16% переработка болот. Медицинские было 6%, опасные отходы, одежда и обувь, смешанный мусор, электроника, биоразлагаемые отходы, аккумуляторы, батарейки, стеклянная упаковка, металлическая упаковка, пластиковая упаковка, бумага и картон проценттермен көрсөтөт. Бизде Кыргызстанда эң часто перерабатывается булар пластик 0,1 экен, 0,1 маркировкасы менен, 0,2 бул жанагы шампунь, эмелердики өзүнчө атайын башкача пластмассага салынат экен маркировкадагы. Анан 4-5-лер эметет. Нет дейт, биякта бизде не перерабатывается булар. Салфетки, анан жанагы биздин файлбокстар, трубкалар, контейнерлер, анан жана одноразовый чай эмелерди көп аласыз го, упак эмелерди, идиштерди. Булар уже бизде не перерабатывается. Часто что перерабатывается, это стекло, анан идиш аяктар не перерабатывается. Бизде обычно колдонуп жүргөн күнүлүк пайдаланып жүргөн идиш аяктар, анан мындай сыртное стекло бар. Баночный упаковкалар, крышкалар колдонулат экен, бизде переработка болот экен. Мына биздин айрыкча машинадагы байкер көп билишет, жанагы мындай мотор жүйт болот, карттар, упаковкалар, ошол бутылкалар, одеколондор, жанагындай ванна, туалетке сепкен немелер, спрейлер, освежитель вообще болот. Бизде переработка болбойт. Кагаздарды переработка болот экен, бирок одноразовый бумагалар, кофейный стакандары, анан бумажный версия не перерабатывается. То есть буларга жанагы эме кошулат составында, алюминий сыяктуу бирдеме кошулат, ошон үчүн биз баягыда барып бул биздин мусорный полигондорду көрүп келдик. Ошакта уже бир ишкер пресс коюп тур, бирок токтоп калып тур экен. Ал иштетпей калыптыр. Отходы упаковочной тары дейт. Бир бутылка стекло сохраняет 1 тонна стекло сохраняет 1 тонна природного сырья дейт. Переработка кылсак.
Переработка 1 тонна пластикти переработка кылсак, сохранение экологического грунтов воду почваларына 1 гектар жерде бул таза сактап калат экен. 1 тонна бумаганы переработка кылсак 10 бакты сактап калат. Биз 1 тонна металлды переработка кылсак, берек айтат, вредный выброс воздух территория одного микрорайона, бир билеген микрорайондун абасын сактап калганга барабар болот экен да. Эми биякта дагы ушундай кыскача биздин пландар бар, анан мыйзамдар бар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бар. Ал жерден баягы картайын. Ай, солға Мен азыр бияктан дагы билекке презентация бар, аяка дагы убакыт керек. Бияктан ошол биздин бүгүнкү айтайын деп аткан нече университеттерин чыгырдык. Азыр университетте дагы көбүнчө вуздардан дагы атайын стартаптарга көбүрөөк көңүл бурдуруп атат. Именно университетте студенттер стартап проекттерди алып чыгып атат. Ошондуктан сиздер дагы урматтуу студенттер ушул стартап проектине жазганда идеялар жок болуп атса, ушул таштандыларды переработка боюнча дагы бир мисалдан көп жакшы идеялар чыгат. Арча молодежьтордон дагы көп проекттерди мындай эл аралык күндөр көп колдоп атат. Ошол боюнча көбүрөөк көңүл бурсаңар деген нерсеге айтып келет. Айрыкча биз жана башында айтып кеттик, кандай мусорлар көп чыгат. Жана кайсысы перерабатывается, кайсы не перерабатывается. Ошондуктан вуздардын да көңүл буруш керек. Анан мектептерди чыгарган себеби ошол. Бул мектептерде баягы көрүп келдик. Сортировканы башташты. Анан бияктан муниципалдык мекемелердин өкүлдөрү турат. Ушул жерден бир жыйынтыгында бир чечимге келип, кандай кылып кызматташабыз. Мектеп өзүнчө, вуз өзүнчө, коммуналдык ишканалар өзүнчө эле баягы мындай шука лимит рак болуп эле ар кимиз өз жакка тартып эле өзүнүн жумушун жаза берсе, бул мындай жыйынтык чыкпайт да. Ошол себептен бир пикирге келип, жыйынтыгында бир сунуштарыңыздарды берсеңер, биз ошонун баарын мындай өзүбүзгө кабыл алып, какой-то бир план мероприятий түзөлүп, ошо менен бир иштерди баштасак 2024-жылычы. Мен билбейм, азыр менде маалымат жок. Бир жылда таза нарынга канча миллион сом бөлүнөт, ошонун баары биздин мусорларды тазалаш үчүн ошонун баары бөлүнөт да. Анан даже билбейм, может 1 миллион сом деп коелу, бир жылда 1 миллион сом бөлүнүп аткан убакта деле, даже 2 миллион сом бөлүнгөндө деле элдер ошончо көбүрөөк кайра мусор чыгара бересиз да. Кайра эле ошончо таштай бересиз. Канча көбүрөөк тазалаган сайын ошончо көбүрөөк мусор чыгара берет. Ошондо эң биринчи көп таштабай, таштандыга, анан ушу переработкага көңүл буруп, анан көбүнчө экономдогонго дагы көңүл бурсак да. Мен ушул Слышно, презентациясы түшүнүктүү эле болдубу? Ооба, суроо жооп болсо аягында дагы. Күн могу программа боюнча башкача болчу. Мындан кийин обсуждение жүрүп анан выступать этиш керек болчу да. Анан целях экономия времени деп мен ойлоп атам. Азыр дагы бир презентация бар, Искраныкы. Кыска болот. Андан кийин анан суроо жооп болуп обсужденияга кетсек кандай дейсиздер? Анан бул жерде мурда эксперт болуп, окуудан өтүп, анан бизден нарында бир организацияга лейбл алып берген Чолпон деген эжекебиз бар, Сатыраева. Ал кишиге дагы сразу сөз берсек, андан кийин ал кишини кетирип анан обсуждение кылчу. Кандай дейсиздер, туурабы? Анда азыр Искран презентациясын угалык, анан Чолпонго сөз берели, анан обсуждениеге өтүп кетели. Мен өзүм Атылбек Кубанычбековмун, Нарын мамлекеттик университетинин окутуучумун, өзүм кесибим боюнча пищевой технологмун. Ошол себептен ар бир адистикке тиешеги бөйгө келип чыгат го. Анан бизге дагы ошо таштандылардын тамак ашка тийишкен таасири ооруп презентация даярдагам, сиздерге айтып кетейин. Айлана чөйрөнүн булгануусу жана адам ден соолугуна тийишкен таасири боюнча негизи байкасаңыздар, адамдын ишмердүүлүгү же завод фабрикалар бул 15-10-20 жыл ичинде көбөйдү да, бирок майда ишканалар. Байкасаңыздар, майда предпринимательдер көбөйдү, бирок чоң завод фабрикалар дээрлик почти что жокко эсе да. Бирок ошолордон чыккан баягы бардык айлана чөйрөнү булгоочу негизги булагы болуп ошолор саналып атат. Анткени аларда деген көбүнчөсүндө сертификат жок, тастыкталган документ жок, каяка кетип атат, аларды текшерүү жок көбүнчөсүндө. Анан
изилдөөлөрдө бул окумуштуулардын айтымына караганда айлана чөйрөнүндө адам организмине кирген жалпы бүтүн химиялык заттардын ошо 80% тамак аштан алынат да, ал тамак ашка кетип түшүп атат. Эгерде алар аз өлчөмдө берилсе, адам организмине билим акырын менен улана берет, бирок адам организминде топтолот да жанагындай олуттуу ооруларды алып чыгат да. Анан бизде баягы учап турган айлана чөйрөнүн булганышынан жер кыртышы бизде эмне болуп атат, асылдуулугун төмөндөтүп атат, жерлердин дегидрациясы башталып атат, чөлгө айланып атат, өсүмдүктөр жок болуп атат, атмосфералык абанын жер үстүндөгү, жер астындагы суулардын сапаты начарлашып, акыркы күндөрдө сиздерге деле баарыбызга деле маалым болгондой байкалып атат. Бирок бул экосистемалардын биологиялык түрлөрүнүн бирден бетине жок болушуна, калктын ден соолугунун начарлашына, адамдын өмүрүнүн кыскарышына ушул таштандылардын көбөйүшү алып келип атат да. Эми ошо байкасаңыздар, заманбап адамдардын баардык оорулары 85% ошо айлана чөйрөнүн жагымсыз шарттарына байланыштуу, мусорлордун көбөйүшүнө байланыштуу. Адам ден соолугу начарлап атат, мурда белгисиз болгон оорулар пайда болуп атат, байкасаңыздар. Алардын себептерин аныктоого өтө кыйын. Себептерин аныктап, дарыларын алып чыккан чакта бир топ адамдын өмүрү кыйылып кетип атат. Эми ошо көптөгөн ооруларды айыктыруу мурункуга караганда дагы бир топ эсе татаалдашып кетти. Себеби эмне болуп атат? Аба бул ден соолуктун айлана чөйрөгө тийгизген таасирин шарттарынын аймагында турак жайларда жайгашкан өнөр жай ишканаларынан чыккан таштандылар жаратып атат. Себеби эмнеде? Алар атмосферага зыяндуу заттарды чыгаруунун күчтүү булактары болуп эсептелингендиктен, үйтүн ичиндеги атмосферадагы абанын булганышына байланыштуу өлүмдөрдүн жалпы саны дүйнө жүзү боюнча 7 миллион баягы калктын санына жетет да. Ошо именно таштандылардан чыккан жагымсыз жыттардын айынан аба булганып, ошо аркылуу дем алып атып, адамдардын эл аралык ракты изилдөө агенттигинин маалыматы боюнча абанын булганышы рактын пайда болушунун негизги себеби болуп саналып атат. Жана бизде Кылычбек эке презентациясында айтып кетти го, более опасный андан бөлдүк класстарга, ошолордун баары ушуга таасир этет. Эң адамдар үчүн эң коркунучтуу бул ошо биринчи, экинчи класстагы уулук класстардын химиялык заттардын камтыган калдыктардын келип чыгышы. Биз аяка батарейкаларды ыргытып атабыз, ар кандай электронный приборлорду ыргытып атабыз, анан ошолор бизге пестицидтерди, диоксидтерди, радиоактивдүү изотопторду, ошонун баары эмне болуп атат? Биздин ууланууга жана өлүмгө алып келип атат. Эми ошо оор металлдардын, туздардын кошулмалары биздин организмге өтө кооптуу. Бирок биз аны көп деле андай бербейбиз.